Yaxshi tinglar tarafından yordam beriladi. Hurmatli studentlar, mına sizlerning oldingizda belgili o'qimishli kimya bag'itidagi 2015-yildagi Nobel laureati, hurmatli doktorimiz, professor Aziz Sancar sizlerning oldingizda. Ders bu жерде Türk dilin үйреніп жатқан біздің оқушыларымыз тұрышат. Алардан ушул борбордо түз байланышменен интернет аркылуу сабактарды алышат. Türk dilин билген жакшы адистер менен окушат. Анан атайын сизге ушу ыраазычылык айтып коелу деп сиздин алдыңызда турушат. Kimlerinizden Türkçe tutar koyarsınlar? Bizim öğrencilerden birisi. Merhabalar, hoş geldiniz. Benim adım Sezgi Mermat Kızı. Ben Türk Dili Bölümünün 3. sınıf öğrencisiyim. Değerli saygılı profesörümüz Aziz Sancar, hoş geldiniz ve diğer konuklarımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Sizi burada görmekten mutluluk ve saygı duymaktayız. Gençlere böyle destek çıktığınız için, bizim böyle bir sınıfta ders görmemize imkan sunduğunuz için size çok teşekkür ederiz. Bize böyle destekler bize çok motivasyon vermekte. Yabancı Diller Fakültesi adına ve üniversitemiz adına size teşekkür etmek istiyoruz ve saygılar sunuyoruz. Çok teşekkür ederim. Rahmat canım, rahmat. Bizim vaktimiz öte tar, sizlerge de razıyız. Sayfamızda uşul жабдыктар аркылуу түз байланышта интернет аркылуу жакшы дарстарды угушат, сабактарды алышат. Биздин Türk партнер университетинин профессорлору сабак беришет. Андан тышкары Türk тилден башка дагы технология боюнча konferans ötkürgünde dağın studentler birbirine çok konferanslarda ağaysın Amerika Koşmuş Ştatlarının üniversitelerinden dağın şu davullara uygulayacak. Sizlerge adım çok razıyız. Şuraya geçeceğim bu kızlarla bir resim çağırın. Orada. Отлично. Саламатсыздарбы, урматтуу конокторлор, кымбаттуу айымдар жана мырзалар, урматтуу доктор профессор Азиз Санжар мырза.
Түркия мамлекетинин бийик даражалуу элчиси Жеңгиз Мурат мырза, ардактуу ректорлор, кадырлуу коноктор, кутмандуу күнүңүздөр менен. Жалпы Түрк элдеринин алтын бешиги болгон Ала Тоо боюнда 90 жылдык тарых тарыхы бар Юсуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинде бүгүн өзгөчө күн болуп отурат дегенибиз дүйнө жүзүнө белгилүү. Нобель сыйлыгынын лауреаты Азиз Санжар мырза бүгүн бизде кадырлуу конок. Эмесе бүгүнкү салтанаттуу жыйынды ачык деп жарыялайбыз. Университетинин ректору, профессору Канат Жалилович Садыков бербек. Саламатсыздарбы, мырзалар жана айымдар. Кош келиңиздер, ардактуу коноктор, урматтуу бийик элчи мырза, урматтуу министр орун басар мырза, ардактуу ректор, профессор, доктор, урматтуу Азиз Санжар мырза. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетибиздин окутуучулар, профессор, доцент жана студенттер үчүн бүгүн чоң майрам. Кийим илими боюнча 2015 жылдын Нобель сыйлыгынын ээси, Түрк элинин көрүнүктүү окумуштуусу, Түндүк Каролина университетинин доктору Азиз Санжар Кыргыз Улуттук университетинин ардактуу коногу болуп биздин алдыбызга келип отурат. Биздин чакыруубузга макул болуп, алыскы сапарга карабай алтын убактыңызды бөлүп келгениңизге чын жүрөгүбүздөн ыраазычылык айтабыз. Жалпы түрк тилдүү улуттардын арасынан илимдин эң бийик даражасына жеткен адам катары сиз менен биздин кыргыз элибиз, анын ичинде Кыргыз Улуттук университетинин жааматы, окутуучулар жана студенттер өзгөчө сыймыктанабыз. Орто Азиянын 10 кылымдарында кыргыз жергеси билимдин жана илимдин очогу болуп турганын сиз жакшы билесиз. Ошол замандагы илим адамдары, ойчулдар Ахмет Ясави, Махмуд Кажгари, Жусуп Баласагын аттуу илимпоздор биздин жергебиздин атын азыркыга чейин илим, бийик илимге даңазалап жатышат. Биздин университетибиз ошол замандагы улуу философ, ойчул, акылман Жусуп Баласагындын атын алып жүрөт. Жусуп Баласагын баштаган илим билим улуу мурасын улаганга биздин улуттук университет максат койгонбуз. Сиздин Кыргыз Улуттук университетибизге ардактуу профессорлук наамга макул болгонуңузду биз үчүн абдан чоң сыймык болуп жатат. Кыргыз Улуттук университетинин ардактуу профессору болгондордун
арасында сиз көрүп жаткандай белгилүү саясатчылар, мамлекет башчылар, илим адамдары бар. Түрк Cumhuriyeti'nin президенти Абдуллах Гүл, билим эле министри Түркиянын, дүйнөгө таанымал кыргыз эл жазуучусу Чыңгыз Айтматов дагы Кыргыз улуттук университетинин ардактуу профессору наамынын ээси болот. Бул катарда Нобель сыйлыктын ээси биринчи жолу болуп жатканын биз өзгөчө сыйлык менен белгилеп айтып жатабыз. 2017 жылы Түрк эл аралык кызматташтык уюмунун ТИКА жардамы менен Кыргыз улуттук университетте заманбап компьютерлик жана интерактивдүү техника менен жабдылган борбор ачылган. Биздин профессордук курамдын сунушунун негизинде ал борборго сиздин атыңыз ыйгарылган. Биз бул кызматташтык үчүн дагы ТИКА уюмуна сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Биздин кыргыз жергесине келип университетибизде жолугушууга макул болгонуңуздун бир максаты менин ушунча бул жаштарга сөз менен кайрылып өзүңүздүн наасатыңызды айтуу болуп эсептелет. Илимдин татаал жолунда кантип ийгиликке жеткениңизди айтып берейин деп жолугушуп жатасыз. Бул максатыңыз чынында эле ыйык парс, нактан мугалимдик парс деп түшүнсөк болот. Кыргыздын терең маанидеги макалдары бар илимге байланыштуу. Кыргызда айтылат, илим деген ийне менен кудук казганга барабар. Сиз 40 жылдын ичинде бир багытка толук берилип, биохимиядагы эң татаал маселеге өмүрүңүздү арнадыңыз. Ортодо көп кыйынчылык болгонуна карабастан сиз артка кайткан жоксуз. Алдыга гана умтулдуңуз жана ийгиликке жеттиңиз. Дагы бир макал бар Кыргызда. Ааламга жол айылдан башталат деп айтылат Кыргызда. Түркиянын түштүк күнчыгыш тараптагы Савук ичи шаарчасынын мектебинен сиздин жолуңуз башталган. Үй бүлөңүздө 8 баланын ичинде сиз 7-чи болосуз. Сиз өзүңүз айттыңыз, жана биз сүйлөшкөндө, атаң менен энеңиз сабатсыз болгон. Бирок балдарынын баарын билимдүү кылган, акылдуу жана бийик адамдар экени жөнүндө эскертип айттыңыз. Мына айыл ичинде, үй бүлө ичинде сиздин ааламга жол башталганы бул абдан биз үчүн чоң үлгү катары айтсак болот. Биз Улуттук университет сиздин наамыңызды менен сыймыктанабыз, сизди урматтайбыз жана ушул жалпы биздин окуучулар курамынан, окутуучулар, профессорлордун атынан сизге Азиз Санжар мырза чын ден соолук жана ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Кийинки куттуктоо үчүн сөз Түркия Республикасынын Кыргыз Республикасындагы бийик даражалуу элчиси Жеңгиз Фрат мырзада. Sayın Hocam, Sayın Rektörüm, Sayın Bakan Yardımcım, Sayın Rektörüm, Sayın Dekanlar, Senato üyeleri, hocalarımız, değerli öğrenciler, herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hurmatlı üstadım, hurmatlı rektör, hurmatlı bilim jana ilim ministrinin orunbasarı, hurmatlı rektör mırza, hurmatlı prorektör, hurmatlı professorlar, akademiyalık kızmatkerler, kadırlı okucular, uçur menen paydalanıp barlarga çın yüreğimden hurmatımды bildirmekçiyim. Sayın Hocam, sizi bir kere daha Atayurdunuza, Kırgızistan'a, Tengri Dağları'na, Cengiz Aytmatov'un ülkesine, bu güzel ülkeye
bir kere daha hoş geldiniz diyorum. Urmatlı dostlarım, bu çekimden faydalanıp, sizde bir jolu dağı Kırgızstan'a, bizden Atatürk'ümüzge, Çıngiz Aytmatov'un mekenine, Tengirtoğlu'na, Alatoğlu'na hoş geldiniz demekçiyim. Sizin burada olmanız bize hem buradaki Türk camiasına, hem Kırgızistan'a, hem buradaki bütün akademik çevrelere ve bilhassa da Türk dünyasının bütünleşmesi, bir arada olması açısından çok önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Ve geldiğiniz için size canı gönülden çok teşekkür ediyoruz. Sizin bu yerde oluşunuz, Ceke Gana Kırgızistan'da yaşap geletken Türkiye atoğların cemaatimiz, bu Kırgızistan için, Kırgızistan'da işlep gele çıkartkan akademiyalık çöğünün öküldörü, jana okuçu cemaati degen abdan çoğun bir mümkünçülük katarı bağlayız. Oşonduktan davetçilerge hoş geldiniz demekçiyim. Sizin nasihatinizi dikkate alarak biz de hem kendim meslek hayatım boyunca hem çocuğum için meslek hayatı boyunca inşallah ileride ve nasihat verebileceğim, bilgi verebileceğim herkese aynı şeyi söyleyeceğim. Çalışmak bir başarıyı getiriyor. Bunu siz bütün dünyaya çok güzel bir şekilde kanıtladınız. Urmatlı dostlarım, siz menen bolgon maýekdeş учурунда мага айткан насыхат сөздөрүңөрдү эч качан унутпайм. Өзүмдүн кесиптик жашоомдо да колдоном. Чоңоюп келаткан уулумга дагы кийин ушул насыхат сөздөрүңөрдү дагы өзүмө айтмакчымын. Абдан мазмуну терең сөздөр айттыңыз. Көп иштеш керек. Жалгыз гана ушунун натыйжасында ийгиликке жетсе болот деп. Сиз мунун жандуу өмүрүңүзсүз. Эмгек ушунча көп нерсени аркалап алган ийгиликтерге жетишип атасыңар. Мына сиз ушул бир мисал катары биз үчүн көргөнсүз. Devlet imkanlarıyla, devlet okullarında okuyarak İstanbul'a geliyor. İstanbul'da gene devlet okullarında okuyarak okulunu birincilikle bitiriyor. Amerika'ya gidiyor. Amerika'da da çok başarılı oluyor. Ve sonuçta belki 45 sene çalışarak Nobel ödülünü alıyor. Nereden nereye gelebileceğimizi kendi diliyle çalışarak gösteriyor. Siz de bu azmi gösterirseniz herkes her türlü başarıyı elde edebilir. Size çalışma hayatınızda, okul hayatınızda başarılar diliyorum. Herkese saygıyla selamlıyorum. Негизи бүгүнкү иш-чара акырында бул жерде отурган студент окуучуларга атайын бир маалымат жеткирели деген максат көздөп аттык эле. Абдан жакшы жогорку билим берүү мекемелеринде билим алып жатасыңар. Ошол эле учурда Кыргыз Республикасы мамлекет тарабынан сиздерге көрсөтүлүп жаткан колдоо, жардам жана берип жаткан мүмкүнчүлүктөрдү эч качан унутпасаңар, кийинки жашооңордо муну тутуп келсеңер жакшы болмок. Азыр болсо жерде отурган улуу урматтуу аксакалыбыз Азиз Санжар мырзанын өзүнүн өмүр тамчыланынан бир мисал катары дагы азыр кыскача айтып өтөйүн. Бул биздин аксакалыбыз Түркиянын чыгышында жайгашкан Мардин аймагында чоңойгон бир бала. Кичинекей чагынан баштап мамлекет тарабынан колдоо көрүп келген экен. Башталгыч окуу жайын бүтүргөндөн кийин мамлекеттин колдоосу менен Стамбул шаарына келет. Стамбул шаарында билим алып окуу жайында биринчи болуп бүтүргөн экен. Чоң ийгилик менен бүтүрөт. Анын жыйынтыгында жол ачылып Америка Кошмо Штаттарына кетип, мамлекеттин колдоосу менен окуусун улантып, анан аягы 45 жыл талыкпай эмгек кылып келип, бардык мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп келатып, эң эле жыйынтыгында Нобель өдүлүнө ылайык болот. Nobel сыйлыгына ылайык болот. Мына бул кишинин мисалына карап көрсөк, урматтуу окуучулар, окууңарды бүтүрүүгө токтоп калбай, кийинки жашооңордо дагы талыкпастан эмгек кылсаңар, мына бул кишинин мисалындай алган ийгиликтерге жетесиңер. Мен ошого ишенемин. Мамлекеттиңердин салымын эч качан унутпагыла. Учур менен пайдаланып бүгүнкү жыйынга катышып отурган баардыгыңарга чын жүрөгүмдөн ризачылык билдирүү менен терең урматымды билдирем. Чоң рахмат баарыңарга. Бийик капиталдуу элчи Жеңис Кырат мырзага ыраазычылык билдиребиз. Кийинки куттуктоо сөз Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин орун басары Кожобек Кудайберди Гапаралиевич мырзага берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, урматтуу Канат Жабирович, урматтуу Асыл элчи мырза,
саламатсызбы кечки дагы жолу урматтуу Санжар мырза, Кыргызстанга дагы жолу кош келипсиз демекчимин. Урматтуу бүгүнкү кеченин иш-чаранын катышуучулары, коноктору, албетте бүгүн биз баарыбыз ертеден бери ушул Нобель сыйлыгынын лауреаты профессор Азиз Санжар мырзанын окуу жайларга, университетке жалпы жамааты жана студенттери менен жолугушуудан калган иш-чарага чогулуп отурабыз. Дүйнө жүзү боюнча илимий басылмалар жаатында салмактуу орунду ээлеген профессор Азиз Санжардын аты дүйнөлүк илим чөйрөсүндө кеңири таанымал. Азиз Санжар АКШнын Америка Кошмо Штатынын Түндүк Каролина университетинин биохимия жана биофизика бөлүмүнүн профессору жана Түркия Республикасынын Билимдер Академиясынын ардактуу мүчөсү. Ал 2015-жылы ДНКнын кайра калыбына келүү механизмдери аттуу илимий эмгеги менен Нобель сыйлыгынын лауреаты болуп, бүткүл түрк дүйнөсүн ааламга тараткан окумуштуу. Ошондой эле профессор Азиз Санжар ар түрдүү мамлекеттерде студенттерге окутуунун заманбап талаптарына ылайык билим берип келет. Урматтуу профессор, Кыргыз Республикасына жогорку окуу жайынын окутуучулары жана студенттер жамааты менен баа жеткис бай тажрыйбаңыз менен бөлүшүү үчүн келгениңизге министрликтин жана жеке өзүнүн атынан терең ыраазычылык билдирип коюуну уруксат этиңиз. Кыргыз Республикасына сиздин алгачкы сапарыңыз Кыргыз жана Түркия боордош элдин алакасын дагы бир баскычка көтөрөт деп терең ишенем. Мындан ары да илим жана билим берүү жаатында кызматташтыгыбыз бекемдей берсин. Сизге чын ден соолук, ишиңизге ийгилик жана илимий жаңы ачылыштарды каалайм. Сөзүмдүн аягында ушул залда катышып отурган жаштарга каалап кетет элем. Бүгүнкү ардактуу коногубуз профессор Азиз Санжардай улуу инсандардын жолун жолдоп, мыкты кесипкөй адистерден болууга умтулууга, өмүр бою өз кесибиңизге берилип, чоң жетишкендиктерге жетип, мекенибизге чын илимиңиздерден кызмат кылыңыздар. Курман кеңешинин чечими менен тааныштыруу үчүн сөз университетибиздин мамлекеттик тил боюнча проректору доктор профессор Садыр Алаханович Тилебаевга берилет. Юсуп Аласан атындагы Кыргыз Улуттук университетинин окумуштуулар кеңешинин 2018-жылдын 2-февралындагы чечими менен Азиз Санжарга Юсуп Аласан атындагы Кыргыз Улуттук университетинин ардактуу профессору наамы буйгарылды. Ректор Канатжан Садыков. Садыр Алаханович, сизге ыраазычылык билдиребиз. Кийинки сөз Юсуп Аласан атындагы Кыргыз Улуттук университетинин ардактуу профессору, Нобель сыйлыгынын ээси Азиз Санжар мырза кеп кезек өзүңүздөр. Çok teşekkür ederim. Bir haftadır Atayyurdu'nu ziyaret ediyorum. Çok konuşmalar verdim.
Bazısı iyi geçti, bazılarında yorgundum. Bir şeyler söyledim. Bardığınlarda çok rahmat. Ayakı bir cuma alkanında özümüzdün ata jurtubuz болгон аймакты кыдырып келатам көп жерден жыйындар өткөрүп сөздөр сүйлөндү, кээ бир жыйындар жакшы өттү, кээ бирөөндөй бир аз чарчап калдым ачыгын айтканда. Burada size bazı hafif nükteler söyleyeceğim. Учур менен пайдаланып, азыр сиздерге кыска кээ бир нерселерди айтып өтмөкчүмүн. Einstein Amerika'yı ziyaretinde bütün Amerika'yı gezip izafiyet teorisini herkese anlatıyormuş. Илимпоз Эйнштейн өз учурунда Америка Кошмо Штаттарына барып, кыдырып жүрүп, өзүнүн теориясын элдин баарына түшүндүрмөн экенler. O kadar yer ziyaret etmiş ki onun şoförü bile ezberlemiş mi söylediğini. Ошончо көп жерди кыдырып, ушу теориясын айтып бере берген экен, аны алып жүргөн уланын шофуру да анын теориясын жаттап алыптыр ал учурда. Ve Einstein bir gün şoförüne şikayet mi? Ya demiş, ben bıktım aynı konuşmayı vermekten. Bir günü kıdırıp жүргөн учурда Эйнштейн шофуруна кайрылыптыр. Жердин баарына барып эле бир нерсени сүйлөй берип тажап өттүм деп айтат шофуруна. Şoför demiş, ben veririm. Anda kalasanız men aytып берейин баарын dedim. Ya o zaman internet yok, telefon yok, kimse Einstein nasıl olduğunu bilmiyor. Ал убакта интернет сыяктуу жана коммуникация маселеси көп деле өткөн эмес да, анан Эйнштейн ким экенин көп деле билген эмес экенler. Ve bir ziyaretinde Einstein şoföre hadi demiş konuşmayı sen ver. Ошол кыдырып жүргөн учурда bir күнү Эйнштейн өзүнүн шофуруна айтыптыр, эми бүгүнкү лекцияны сен окуп бер деп. Ve benim değerli kardeşim Azerbaycanlı Türk Elçem Baharzade 2 yıldır benimle benim konuşmalarımı dinliyor. Hepsini ezberlemiş. Şimdi isterseniz konuşmamı o verebilir. Evet, çok okuyan çok, bana beni koşup жүргөн мен Azerbaycan'da boğurdaşım. Baharzade mırza oturat. Kança uaktan beri menен çoğu жүрөт. Men aytkan nersenin baarын уже жаттап калган. Кааласаңыз ага микрофонду узаттан айтып берсин баарын. Çünkü konuşmalarım hep Türk bilimi, Türk dünyası, çok çalışın, bilim yapın. Emne degende kayсы жерде сөз сүйлөбөй, сөзүмдүн негизги мазмуну Türk ilimi, Türk dünyası, ошону менен да катар көп иштели, көп эмгектенели деген мазмундар. Türkiye'de ben 2 yıl bu konuşmaları verdim. Türkiye'de 2 yıl içinde ушундай лекцияларда өткөрүп келгенмин. Ve ufak bir çocuk dinlemiş bunları ve annesine demiş ki anne ya ben bu adamdan bıktım, her gün aynı şeyi söylüyor. Politikacı mı? Günün birinde bir uygularda çoğayıp keletken kiçinekey bir özgürüm men aytkan nerseni bana uğuyor bir günü enesine kayırılıptır. Yani bu kişinin ayta vergen nersesinden abdan taşap öttü, bu sayasatçı mı dep suraytты. Türk dünyası bir politik bir terimdir. Bunu kabul etmek lazım. Negizi Türk dünyası degen bu bir sayasi terimdir. Bunu kabul alışımız gerek. Fakat ben buna gönülden inanıyorum ve isteyen
inansın, isteyen inanmasın. Ben gönülden inandığım için burada da söylüyorum, Amerika'da da söylüyorum, Avrupa'da da söylüyorum. Bir Türk dünyası var, Çin Seddi'nden Adriyatik'e kadar uzanıyor. Bu cümleden faydalanıp men bir çın жүрөгүмдөн ишенген bir nersени айтып өтөйүn. Буга ишенгендер ишенсин, ишенбегендер ишенбесин. Муну ушул жерде да айтам. Америкада да айтам, калган жактарда дагы толук кандуу айтам. Мен чын жүрөгүмдөн ишенем. Түрк дүйнөсү бар. Кытай Эл Республикасынын чек арасынан тартып Адриатик океанына чейин созулган аймакта bir түрк дүйнөсү жашап келет азыркы учурда. Bunu dediğim gibi ben politikacı değilim. Oy almak için söylemiyorum. Terfi etmek için söylemiyorum. Buna gönülden inanıyorum. Ben 71 yaşındayım. Kaç yıl daha yaşarım bilmiyorum. Fakat madem bu fırsat var, bunu söylemek istiyorum. Ben böyle bir Türk dünyası olduğuna inanıyorum. Ve bunu tekrar söylemek istiyorum. Ve dünyanın bunu bilmesini isterim. Негизи мен бир саясатчы эмесмин. Бул айтып аткан сөздөрүмдү болочок шайлоодо добуш алуу үчүн эмес, же кызматымдан илгерилөө үчүн айтып жаткан жерим жок. Буну мен деген чын жүрөгүмдөн бир ишенгендигиме байланыштуу айтып атам. Бир түрк дүйнөсү бар. Бул дүйнөдө азыркы учурда бут үстүндө турган бир түрк дүйнөсү бар. Эми азыр мен өзүм 71 жашындамын. Жаштамын. Дагы канча жыл жашайм? Аны биле албайт эч ким, өзүм да билбейм. Ошондуктан учур менен пайдаланып, мына баарыңарга өзүм эмнеге ишенсем, ошону айтайын деп туура чечтим. Ama bu dünyanın buna inanması için biz kendimizi tanıtmak, kuvvetli olmak lazım. Бирок калган дүйнөгө ушуну ишендирүү үчүн баардыгыбыз кол кабыш кылып, ушуну бардык дүйнөгө биз тааныштырышыбыз керек. Her konuşmamda bilim, araştırma, bilim konusunu işlemişimdir ve bunu tekrar söylüyorum burada. Temel bilim. Ар бир сөз сүйлөгөн учурда сөзүмдүн негизги мазмуну бул илим, илимий изилдөөлөр. Бул негизги фундаменталдуу илимий изилдөөлөр маселесине көбүрөөк токтоп келгем. Bugün sabah vakti verdiğim konuşmada aynı şeyi söyledim ve bir Türk kızımız konuşmamdan sonra geldi. Ben size katılmıyorum dedi. Hep bilim diyorsunuz. Sosyal çalışmalar da önemli dedi. Бир мисал айтып өтөйүн. Бүгүн эртең менен ушундай бир жыйын учурунда сөз сүйлөдүм эле. Ой пикирлерим менен бөлүшкөндөн кийин жыйын бүтөөрүнүн алдында жаныма бир түрк кыз келип туруп айтты. Сиз айткан пикирлерге мен кошулбайм. Болгон эле ошо илим деп айта берет экенсиз. Бирок ошол менен кошо гуманитардык тармакта дагы жумуштарды жүзөгө ашырыш керек эмеспи деп. Sosyal bilimler önemlidir, edebiyat önemlidir. Yusuf Ahmet Yesevi, Yusuf Balasagın, Yunus Emre ve öteki Türk dünyasının dilini ve edebiyatını yaratan yazarlar, düşünce adamları olmadan Türk dünyası olmazdı. Ona inanıyorum. Гуманитардык илимдер абдан чоң мааниге ээ. Мисал катары адабияттарга карап көрсөк, биздин залкар инсандарыбыздан Ахмет Ясави, Жусуп Баласагун, Юнус Эмре аттуу залкар инсандарыбыз баш болуп, булар биздин түрк дүйнөбүздүн адабият тармагындагы жана ушуга
koşu болгон тармактарда абдан чоң илимий изилдөөлөрдү, чыгармаларды жасашкан. Бул биздин Türk dünyasına koşuşkan abdan çok salın. Bunu bardağımız bilişimiz gerek. Eğer benim e-mailimi okumak istiyorsanız benim password'um Kudatlı Birlik'tir. Meni negizgi elektronluk darегimди surasanız men ele ansız aytып koyam, Kudatlı Birlik'tir. Ben elektronluk darегим ушундай. Türk dünyasının fikir insanlarının, yazarlarının kıymetini, değerli tarihimizi biliyorum. Fakat şu anda Türk dünyasının tüm dünyada tanınması ve sayılması için bilim lazım. Negizi ayta turgan nerse ушул биздин Türk dünyabыздын pikir үйрөткөнлөрдүn жана залкар жазуучуларыбызды, тарыхыбызды мен абдан жакшы билем. Бирок азыркы учурда бардыгыбыз деген кол кабыш кылып ушул Türk dünyabыздын чоң деңгээлде таанытылышы үчүн биз кол кабыш кылышыбыз керек дегенге ишенем. Size iki misal vereyim. Sizlerge эки мисал айтып өтөйүн. Bir misali dün bir Manas Üniversitesi Sen Profesöründen MIT'de bir yıl çalışmış ve orada nereden olduğunu sormuşlar. Бұл мисалдардан биринчиси, өтө күнү Кыргыз Түрк Манас университетинин бир профессору менен сүйлөшүп отурсам, маектешип отурсак, ал мага айтат. Бир мезгилде Кыргызстандан тышкары бир чет мамлекетте иштеп жүргөн учурунда жергиликтүү кесиптештерди сурап калышыптыр. Сен аяктык болосуң деп. Kırgızistan demiş. Kırgızistan ne demek demişler. Ал жооп кайтарат. Кыргызстандык болом десе, тигилер сурайт. Кыргызстан деген эмне? Бул каяктагы мамлекет деп сурашат. Cengiz Aytmatov'un memleketi demiş, ülkesi demiş. Ушундай суроондоруна байланыштуу мындай жооп кайтарыптыр. Чыңгыз Айтматовдун төрөлгөн мамлекети деп түшүндүрүп бериптир. O zaman ha böyle bir ülke varmış demişler. Cengiz Aytmatov'un ülkesini bilmiyoruz demişler. O bakımdan Cengiz Aytmatov'dan sonra ayrı buradan bilim adamı yaratmamız lazım. Чыңгыз Айтматовдун төрөлгөн мамлекети деп жооп угушкандан кийин айтышыптыр да, ал Чыңгыз Айтматовдун мамлекети турбайбы, анын ошондой мамлекет бар экенин билген эмеспиз деп өз ойлорун айтышат. Ошондуктан азыр Залкар Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдон кийин илимий тармакта атактуу бирөөнү чыгарышыбыз керек деген ойдомун. İkinci misal Türkiye hakkında. Экинчи мисалым болсо Түркияга тиешелүү. Benim eyaletimde uluslararası festival olur. Мен азыр жашап жүргөн штатта традициялык түрдө эл аралык фестивалдар өтүп турат. Her ülke bir bu festivalde her ülkenin bir kabini var ve orada ülkelerini anlatırlar. Ошол эл аралык фестивалдар өтүп аткан учурда ошол аймакта ар бир өлкөнүн өзүнчө секциясы болот. Ошол ар бири өз өлкөсүн тааныштыруу максатында өзүнчө бир бөлүкчө айтышат. Geçen yıl Türkiye kabinini benim eşim yönetti. Өткөн жылы өткөрүлгөн эл аралык фестиваль алкагында профессорубуздун жубайы жетектеп Туркиянын секциясын иштетишкен экен да. Benim eşim Amerikalıdır ama Türk sevdalısıdır. Профессор мырзанын жубайы өзү американка, бирок Туркияны абдан жакшы көрөт. Ve İngilizce bilenleriniz bunu bilirler. İngilizce'de Hindi ile
Türkiye için aynı kelime kullandık. Türkiye hem Hindi anlamına gelir hem Türkiye anlamına gelir. Бұл жерде отырғандар англис тілінде жақсы білгендер болса, оны тура түсінесіздер. Себебі англис тілінде Түркия деген екі мағынада. Бірөөсү Индюк, бірөөсү Түркия деген мағынаға келеді. Ve bu kabini ziyaret eden bütün Amerikalı çocuklar ilk soruları benim eşime Türkiye ne icat etti, Türkiye ne yaptı, Türkiye ne üretiyor değil. Türkiye'de Hindi çok mu? Ошол эл аралык фестиваль алкагында Түркиянын секциясына келип кытып кеткен америкалык жаш өспүрүмдөрдүн дээрлик бардыгынын сураган суроосу мындай эмес болгон. Түркия эмне өндүрөт, Түркияда эмне чыгат, Түркия эмне жасады эле эмес. Дээрлик көпчүлүгү келип туруп эле сураган суроосу силердин мамлекетиңизде индюк абдан көппү деп сурашат. Onun da cevabı yok. Siz bilgisizlikten soruyorsunuz demiş. Aziz Mırza'nın çuvayı жооп кайтарат. Бул суроону силер жакшы билбегендиктен мага сурап атат окшойсуңар деп. Türkiye Nobel bilim insanları yetiştirir demiş. Türkiye Nobel suyluğuna tatlıklı kişileri östürüp diye жооп кайтарат. O soruyu sormuş onlara. Bu yıl Türk kimyadan Nobel'i kim kazandı biliyor musunuz? Tabii bilmiyorlar. Aziz Sancar demiş. Aziz Sancar demek Türkiye demek demiş. Ошол Aziz Mırza'nın çuvayı ошо келген америкалык жаш өспүрүмдөргө суроо сурайт. Ошол өткөн жылы химия тармагында тапшырылган Nobel сыйлыгынын лауреаты ким болгонун билесиңерби деп сураса, бирөө дагы билбей коет. Aziz Mırza'nын жубайы айтат. Nobel сыйлыгынын лауреаты бул Aziz Sancar деген киши. Мына ошол Түркиянын кулуну болот деп жооп кайтарган экен. Ben bunu büyük bir bilim adamı olduğumu size ispat etmek için söylemiyorum. Жогоруда айткан сөзүмдү мен кандайдыр бир чоң бир илимпоз болгонумду тастыктоо үчүн айткан жерим жок. Demek istediğim şu, dünyada eğer bir adımızı duyurmak istersek, eğer bir kuvvet olarak tanınmak istersek, eğer yabancılar tarafından yöneltilmek istemiyorsak, biz bilim yapmalıyız ve bilimde kuvvetli olmalıyız ki dünya bizi yaptığımız bilimle tanısın. Айткым келген нерсе биз деген ушул дүйнө деңгээлинде бар болгондугубузду, биз күчтүү болгондугубузду бөтөн кишилер тарабынан, бөтөн мамлекеттер тарабынан бизге үстөмдүк кылыштарына такыр уруксат бербешибиз керектигин, негизи ушул өзгөчө көңүлүбүздү илим тармагына буралы деген сунушту айткым келип атат. Биз өзүбүздүн атыбызды бүткүл дүйнөгө илимий чөйрөдө жетишкендиктерибиз менен көрсөтүп тастыктап берсек, биздин ортоктош максатыбызга шайкеш келет деп эсептейм. Ve bunun için adalet, özgür düşünce ve gençlerimizi teşvik lazım. Ушул максатка жетиш үчүн негизги 3 нерсе бар. Бул адилеттүү болуу жана эркин ой жүгүртүү маселеси боюнча, жана үчүнчүсү да жаш муунубуз өсүп келатат. Ушу жаштарыбызды илимий тармакка шыктандырышыбыз керек. O nedenle bu sabah ben sizinle aynı figürde değilim diyen öğrenciyi beğendim. Ошондуктан жогоруда мен айтып өткөндөй, бүгүн эртең мененки лекциянын аягында мага келип сиздин пикириңизге такыр кошулбайм деген
kız okucunu abdan jaktırıp kaldın. Çünkü bir fikir özgürlüğü gösterdi. Emne degende al okucumuz erkin oy жүгүртүү боюнча жөндөмдүүлүгүн көрсөтүп койду ошол жерде. Bilimde bu çok önemli. İlim tarmağında bu abdan çok manevi жерге ээ деп эсептейм. Ben buraya gelince bana merasimle, bandoyla, hocalarla büyük merasimler beni karşılıyorsunuz, bana büyük saygı gösteriyorsunuz. Men mына сиздерге бүгүн келейин деп жерге чейин келсем, мени чоң азем менен тосуп алдыңар, мугалимдериңер, окуучуларыңар, атайын музыкалык аспаптар менен ойноп, ушундай жакшы көркөмдүү тосуп алдыңар. İnsan olarak tabii bu hoşuma gidiyor. Bana kendimi okşuyor. Fakat Bir adam balası katары, bir insan katары ар бир кишиге жагат да ушундай көркөмдүү азем менен тосуп алса. Бирок bir нерсе бар. bu gibi merasimlerde olur, bilimde olmaz. Бул негизи ушундай азем учурларда болушу мүмкүн, бирок илим тармагында мындай болбошу керек. Benim yanımda çalışan en başarılı bilim adamları, benim yetiştirdiğim en başarılı öğrenciler, benimle münakaşa eden öğrenciler olmuştur. Men ушул илим тармагында иштеп келе жаткан алкагында, ишмердүүлүгүмдүн алкагында мен ушул өстүрүп жетиштирген жаш илимпоздорум болобу, талабаларым болобу, бардыгы ушул биз ишмердүүлүгүбүз алкагында мени менен кыяша айтып, өз пикирлери менен ар түрдүү нерселер болуп кеткен буга чейин. O bakımdan özellikle genç çocuklarımıza özgür düşünmeyi ve yaşların benim gibilerin söylediklerini sorgulamayı öğretmeliyiz. Ошондуктан айтып турчу нерсем өзгөчө жаш муундарыбызды, жаш балдарыбызды эркин пикир жүгүртүүгө биз үйрөтүшүбүз керек. Анан мен сыяктуу улгайган кишилерди өздөрүнүн устаттарын айтып аткан ой пикирлерин кайрадан эсилдеп чыгып, бул эмне себеп менен айтып атат деген маселе боюнча ой пикирден жүгүртүштөрүнө көндүрүшүбүз керек. İsrail Başbakanı'na sormuşlar, siz bilimi nasıl yaparsınız diye. Bir учурда бирөөлөр сураптыр, Израилдин өкмөт башчысына илим тармагында эмне иш-чаралар жүзөгө ашырасыңар деп. O da demiş ki, biz gençlere destek veririz ve gençler ne derse gençleri dinleriz, yaşları dinlemeyiz. Израилдин өкмөт башчысы мындай жооп кайтарат. Биз бул тармакта көбүнчө жаштарды колдойбуз. Жаштардын пикирин угабыз жана алар айткандарга көбүрөөк көңүл бурабыз. Улгайгандарга көп көңүл бурбайбыз деп айтышты. Son olarak ben buraya genç çocuklarımız için geldim. Genç çocuklarımıza bilim sevgisi, bilim disiplini anlatmak için geldim. Sizden tekrar rica ediyorum, Türk dünyasının ilerlemesi için Avrupa, Amerika, Japonya, dünyanın Çin'le yarışmamız için bilim yapmamız lazım ve özgür düşünmemiz lazım. Sizden çok beklentimiz var. Sağ olun, var olun. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sözümü ayaktan çakıp negizgi maseleni aytып өтөйүн дедим эле дейт урматтуу профессорубуз. Men бүгүн бул жерге келип аткан негизги себебим ушул чоңоюп келе жаткан жаш муунга кайрылуу. Жаш улан кыздарга кайрылып, силерге айта турган нерселерим бар эле ушул илим тармагына, илимий дисциплина тармагына көбүрөөк көңүл бурсаңар. Азыркы заманбап дүйнөбүздө Европа, Америка, Жапония, Кытай сыяктуу мамлекеттер менен аларга туруктуу болуп бериш үчүн түрк дүйнөсү кол кабыш кылып
ынтымакта, биримдикте чогуу бир максатка bir maksatты көздөп жол карытсак, бул бардыгыбыздын келечегине оң таасир тийгизет деген ойдомун. Бардыгыңарга чоң рахмат деген урматымды билдирем. Университетінің ардақты профессоры, Нобель сыйлығының лауреаты Азиз Санжармырзаға алғысымызды білдіреміз. Кейінгі жиынтықтаушы сөз қатарында Ұлттық университетінің атайын біліктерін тапсыру үшін сөз кезегі ректорымыз профессор Қанат Жалилович Сапатов өзімізде. Профессор Азиз Санжармырза, біздің Ұлттық университетінің студенттердің атынан, біздің оқымыштылардың, профессорлардың атынан сізге чоң разычылық білдіреміз. Біз түшініп жатабыз, сіздің қысқа минутта бізге айта тұрған сөздеріңіз аяғына шыққан жоқ. Біз абдан ишенеміз, сіз ушул Улуттук университеттин ардактуу профессор болгонуңузга байланыштуу бизге дагы өзүңүздүн ойлоруңузду интернет аркылуу айтып бере аласыз. Мына ушул жерде отурган, сизди көрүп жаткан студенттер болгону бир жүздөн ашыгыраак студент болушу мүмкүн. А бирок биздин Улуттук университетте 17,5 миң студент окуйт. Баары сиздин атыңызды угуп жатышат. Кудай буюрса ушул тартылган тасманы биз да интернетке жана биздин университеттин сайтына коебуз. Бирок сизден дагы өтүнүч катары биздин жаштарга кайрылып, ушул дагы акылман сөзүңүздү студенттерге арнап берсеңиздер, биз абдан ыраазы болобуз сизге. Санжар мырза, сизге чын ден соолук каалайбыз. Дагы ишиңизде, илим жаатында бийик ийгиликтерге жетише бериңиздер. Биздин Улуттук университеттин атынан кичинекей белектерибизди кабыл алып коебуз. Өскөндөрдүн жергеси деген китепчени, сүрөт китепчени сиздерге ыйгарабыз. Кудай буюрса, убактыңыз болгондо ушул сүрөттөрдү карап, Кыргызстанды элестетип жүрүңүз. Анара бер чыксам, биздин химия факультетинин деканы сизге элестикке берип жатат, тапшырып, химия факультети. Биздин Улуттук университетине биринчи жолу келип жаткан Түркия мамлекетинин толук ыйгарым укуктуу элчиси Жеңгиз Турат мырза биринчи жолу келип жатат биздин Улуттук университетке. Ошон үчүн биздин улуттук сыймырыбыз калпагыбыз менен мындай бир сыйлап койсок дейм. Биздин конок алысты жол басты, чарчады, биздин кыргыз жерибизди бир аз көрүп эс алсын. Деш олуп